BBC дүрбүсүндө подкастын угуп жатасыздар. Сиздер менен мен Венера Осмокеева. Бишкектин Ак Орго конушунун тургундары жер талаштан арылбай келет. Алар айласы кеткенде президент менен атайын кызматтын башчысына кайрылып, үнүбүз жетти го деген үмүттө турат. Талаштын чоо жайы кезинде конуш түптөлүп жатканда бала бакча, сейил бак деген сыяктуу өтө зарыл муктаждыктар деп калтырылган жерге менчик соода борборун кабат үй курабыз деп келгендердин аягы тыйылбай жатканында. Бул жер деген бизге парк боюнча калган керек да. Жашыл аба жок, таза аба жок. Маалыматка караганда Ахунбаев жана Ашар көчөлөрүнүн кезилишинде жайгашкан бош жердин бир тарабына чоң соода борбору курулганы жатыптыр. Окуянын чоо жайы менен таанышуу үчүн ошол жерге бардык. Темир контейнер турат. Бир аз жери сүрдүрүлгөнү даана байкалат. Чогулган эл буга чейин жеке жактарга берилип, имараттар курулуп калган жерлерди кайтарбаса дагы азыркы бош жерлерди сактап калуу керек деп чырылдайт. Эң курулган ушул мамлекет тарабынан куюлган курулуш ушу 2 школ, 1 бала бакча болду. Андан кийин вообще соцобъект эч ким курулган эмес. Калтырылган жашылдандыруу парктын ордулары 9 квартал бөлүнгөн, 9 кварталга 9 бала бакча курулмак. Ошонун бири эле курулду, ал 8-ин баары 2005-жылдан баштап сатылды. Деди Ак Орго жаңы түптөлгөндөн тартып ошол жерде жашаган Жетимиш Сөлпүев. Тургундардын айтымында Ак Оргонун баштапкы планы 1989-жылы чийилип, анда 9 кварталга бөлүнүп, ар биринде бала бакчанын планы түшүрүлгөн. Бирок генпландын түп нускасы эмне болгону белгисиз. Ошол картаны булар 2005-жылдардан кийин корректировка жасашат. Ошондогу социальный объект деген жердин баары бүт жер участок болуп кеткен. Карта боюнча бүгүнкү күндө жер участок болуп тургандан кийин каалаган киши келип мен этаж үй салам, жана развлекательный центрларды салам деп 2005-тен бери жыл сайын келишип контейнер түшүрүшөт, салышат, биз кайра ызычы болуп барабыз, дейт тургундардын бири Айнагүл Самудинова. Ошол чөлкөмдөн Бишкек шаардык кеңешине депутат болуп чыккандардын бири Улан Сариев. Ал да шайлоо алдында ушул жерлерди элдин пайдасына чечкенге бүт күчүмдү жумшайм деп убада бергенин жашырган жок. Азырынча ал убадасынын толук өтөөсүнө чыга элек. Эң башында бысымла дегенде эле ошол 57-токтом менен тааныштык да. Анын мазмунунда эми ар бир токтом чыгып атканда алар үстүдөгү мыйзамга же үстүдөгү положенияга бирдекеге негиз кылып тургандан кийин токтомун чыгарышат да. Алар негизге деп 29-чу постановление правительства деп негиз кылып алышыптыр. Эгер адашпасам же 363 же 357-чи эме Бишкек шаардык кеңешинин токтомуна негиз кылышыптыр да. 29-чу токтомду издедик правительствонукун. Эмне деген токтом экен, мазмуну эмне экен, эмне жөнүндө экен деп издеп отуруп, архивге чейин каздырып отуруп, азыркы күнгө чейин жок, табылган жок. То есть ал мазмун чыккан эмес да. Токтом чыккан эмес. 29-чу. Андан кийин карап келгенде жанагы Бишкек шаардык кеңешинин токтомуна таянып атат. Ал реорганизация структура экен. Аны издеп чыксак, өзүнүн бир мекемесин жокко чыгаруу боюнча токтом экен да. То есть жерге тиешеси жок да, эч бир. Бишкекте эски жаңысы болуп отуруп, кеминде 45 конуш бар. Алардын дээрлик көпчүлүгүндө так ушундай жер талаш. Сейил бакка деген жерлер эбак таланып кеткен. Ал тургай чоң көчөлөр кесилип сатылып кеткен учурлар дагы болгон. Азабын жеген тургундар конуштан алыс эмес жерге чейин мектеп, бала бакча издеп, күнүнө 2 маал балдарын ташыган каргасыз. Эл эс алат деген майрам күндөрү да сейилдеп басуу үчүн шаардын чок ортосуна келүүгө мажбур. BBC дүрбүсүндөгү подкастын уктуңуздар. Сиздер менен мен Венера Осмокеева болдум.